Урматтуу депутаттар, кесиптештер, агрардык комитет мүчөлөрү, мүмкүнчүлүк бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Эми кыска нуска айтканда, экология маселеси азыркы дүйнөдөгү эң актуалдуу маселелердин бири. Мына смог маселеси болуп атат. Андан тышкарына жайыттарды зыяндуу чөп чаар басып баратат, тикенектер өсүп баратат. Анын эң башкысы жумуш орундары, экономика маселеси, жашылдандыруу маселеси. Биз мунун баардыгын негиздемеде жаздык, өзүңүздөр карап көрсөңүздөр болот. Анан мен Японияда окуп жүргөндө бир диссертация жазып аткан мезгилде бир маалымат алдым эле. Мөңгүлөрдүн эришин токтотуш үчүн бак дарактарды көбөйтүш керек деп. Азыр билесиздер, мына кургакчылык болуп атат, сугат маселеси. Иши кылып, эгерде ушул Кыргызстанды жашыл Кыргызстан кылып алсак, гүлдөгөн Кыргызстан кылып алсак, Кудай буйруса мындай комплекстүү бир топ маселе чечилген атат да. Анан бир окуяны айтып берейин. Ушу Японияда бир токойдо адам жоголуп кеткен, 15 күндөн кийин табылган, 15 күнгө чейин издеп таба алган эмес. Эмне себептен дегенде, жашыл токой ичинен асман көрүнгөн эмес, чыгыш батышын ориентир албай калган. Аны мен ойлогом, ал табигый токойго деп. Көрсө 30 миллион даракты япондор өздөрү отургузган экен. Аларда бир эреже бар, бир даракты кыйсаң, ордуна 2 же 3 дарак отургузуп кой дегенчи. Ошон үчүн биз шуну көтөрүп чыктык. Эми кыска нуска бир өтсөм, эгер уруксат болсо, сиздердин сунушуңуздар абдан маанилүү. Бул жерде негизинен айыл чарбасын, бак тегүү маселесин жакшы билгендер отурат. Сиздер сындап берсеңиздер, кошумча алымчаларды айтсаңыздар, ошонун негизинде бир бышырып туруп анан кийин пленардык жыйынга алып чыксак, анткени бул формалдуу эмес, чындап кереги тийген Кыргызстандын гүлдөшүнө себеп болгон документ болсо деп атабыз да. Анан эми киришүүсү ушундай, эми өлкөбүздүн шаарларынын жана калктуу конустардын экологиялык абалын жакшыртуу, бакубатчылык деңгээлин жогорулатуу, ошондой эле жашыл бак дарактардын аянтын көбөйтүү максатында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши деп атабыз. Анан максатына тигини кошуш керек, муну кошуш керек десеңиздер, айтсаңыздар, биз чын ыклас менен түнү менен иштеп болсо дагы ушуну кошуп чыгалы. Анан 2022 жылдын 1 марттан баштап 30 апрелге чейин туруктуу ар жылдык негизде республикалык шаарлардын жана калктуу конустардын аймактарын жашылдандыруу боюнча Жашыл Кыргызстан экологиялык акциясын өткөрүү жөнүндө жарыялансын. Эмне үчүн 2 айлык? Мурда бир эле күндү белгилеп койчу экен, бул формалдуу иш чара болуп калат экен. 2 айлык дегени, мисалы, Араванда февралдын аягынан баштап отургузасың, бирок Нарында 15 апрелден кийин отургузат экен да. Ошон үчүн Кыргызстандын экологиялык шартын ар түрдүүлүгүн эске алуу менен 2 айлык деп атабыз. Анан өкмөткө тапшырма беребиз, графигин тактап түзсө, ошого жараша иш кылсак деп. Анан бир жума мөөнөттө өкмөттөн суранып атабыз, министрлик кабинетинен уюштуруш штабын түзсүн жана шаарларды, калктуу конуштарды жана ага чектеш аймактарды абаттандыруу боюнча массалык жашылдандыруу иштерин жүргүзүү менен 1 миллион даана сандагы көчөт отургузуу боюнча иш чараларды ишке ашырууну караган Жашыл Кыргызстан экологиялык акциянын өткөрүү боюнча иш чаралар планын иштеп чыксын деп. Бул иш чарага биз деле катышканга даярбыз. Жумуш топко кирип план иштеп чыкканга, анткени формалдуу эмес, чындап ишке ашкан долбоор болсо деп атабыз. Анан кийин мамлекеттик, райондук администрациялардын, айыл өкмөттөрдүн ишин баалоодо ушул бактын эгиши 1, анан көгөрүшү 2 критерий катары каралса. Жыл сайын кандай иш болду, баалаганда, сыйлаганда ошо бактардын эгилиши, көгөрүшү, каралышы дагы критерий катары каралса. Анан жылда эле көрүп атасыздар, эгиш эгип коюп, бирок курап калып атат. Ошон үчүн 3 кварталдан кеч эмес убакытта маалымат берип турса Жогорку Кеңешке. Мынча бак эгилди, мынчасы мындай болду, тигил эле, бул эле, анан себептерин кошо айтса эмне үчүн. Анан өткөндө көрдүңүздөр, биздин кесиптештерибиз абдан бир жакшы сөз айтты, ирригация боюнча. Биз аны дагы киргиздик бул жерге. Анан көчөттөрдүн жана башка өсүмдүктөрдүн керектүү санын отургузууну толук кандуу камсыз кылуу үчүн Кыргыз Республикасынын ар бир облустун аймагында мөмөлүү жана декоративдүү өсүмдүктөрдүн питомниктеринин ишин уюштурсун. Биз багбандар менен сүйлөшкөндө айтып атат да, биз көбүнчө сатып алганга кетип атат депчи тыштан. Анан сапаттуу көчөттөрдү өзүбүздө өнүктүрө турган питомниктер болсо, ошону менен бир топ акча өзүбүздө калмак, жумуш орундары түзүлмөк. Анан мына бак эгүүгө келгенде тышты карап, анан каражатты карап калмак эмеспиз деп атат да. Анан бул токтомду ишке ашыруу үчүн каржылоо булагын издөө жөнүндө маселени карасын деп өкмөткө айтып атабыз. Бирок азыр менин оюма келди, бир фонд түзсөк деле кандай болот атайын. Себеби биз мигранттар менен байланышканда да айтып атат, эгерде фонд түзсөңөр биз каражат жөнөтөт элек, өзүбүз деле барып жардам берет элек. Анан азыркы маселеңизге дагы бул логикалык улантысы болуп атат. Эгерде жер жай болсо, барып көгөрткөнгө жакшы шарт болсо, биз деле барат элек дегендер толтура болуп атат. Анан кийинкиси, бул мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү өз алчы башкы органдарына, ишканаларга, мекемелерге, уюмдарга жана чарбачылык субъектилерге менчик формасына карабастан жалпы жашылдандыруу иш чараларында жигердүү катышкан волонтерлорду, демөөрчүлөрдү жана башка демилгечил жаштарды сыйлоо сунушталсын. Анткени мотивация болот эле.
Жалпыга малымдуу караштары ушул ишти чагылдырууда жакшы бир маалыматтык компания кылып берсе деп аны дагы суранып отурабыз. Анан бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитетине жүктөлсүн. Фракция катары биз деле жардам берели, эгерде фракцияны кош керек болсо биз деле даярбыз. Анткени жоопкерчиликти бөлүшкөнгө колдон келген салымыбызды кошобуз. Анан механизмдерди иштеп чыкканга, аткарганга бүт салымды кошконго даярбыз. Андан тышкары 2020 жылдын 16 январында биздин Жогорку Кеңешибиз дагы бир токтом кабыл алган экен. Бир эле күндү бак эгүү күнү депчи, бак отургузуу күнү деп. Бирок эми ал бир эле күн экен. Анан иштеши деле күмөн. Формалдуу бир иш-чарага айланып, ошону менен акыбети кандай болот, эч ким жооп бербейт экен. Ушуну күчүнөн кетирүү жагы каралсын дедик. Анан бул токтом расмий жарыяланган күндөн баштап күчүнө кирет деп айтып атабыз. Анан жазуу түрүндө болсун, ОЗЭК түрүндө болсун, эгерде сунуштар болсо, пикирлер болсо, биз жазып алалы, иштеп чыгалы, бышыралы. Анан жакшыдан бак калат дейт, жамандан так калат дейт. Ушу биздин Жогорку Кеңештен жакшылык Кыргызстан калса жакшы болот эле деген тилек бар. Билесиздер, Монголия 1 миллиард дарак отургузабыз деп максат койду. Анан дагы бир ойлоп атам, дароо эле сунушту айта кетейин. Балким илимий мекемелерге да сунуш берсек, жердин кыртышын иликтеп берсин, кандай өсүмдүктөрдү өндүрсөк пайдалуу болот, ошону иликтеп берсин дегендей бир маселелерди дагы кошсокпу деп атабыз. Чоң рахмат. Иман Нуру фракциясын Жашыл Кыргызстан экологиялык акциясын өткөрүү жөнүндө токтомун эми биз мурда да карап колдоп эле бербейлиби? Анда добушка коем. Чоң рахмат. Рахмат, тегиз кабыл алынды.